Assalamu alaikum. Toyota Windom geldi. Motoru titrеп иштеп атат да. Вибрация бар. Мындан кийин бирок подушкасындагы өлүп калыптыр. Подушка өлгөндөрүнөн мотор титиреп калат да. Үнсөз алмаштырыш керек. Компьютерге салдык эле система VVTi-дан ашык газ бар экен. Могу распорт балдын положениясын өзгөртө турган масляный клапан бар да, VVTi дегенчи. Ошону азыр жууп, заодно форсункаларында жууп, свечаларын алмаштырып, бир сыра неме кылабыз. Бирөөсүндө адаптация кылабыз. Короче, иш көп эле болот бу жердечи. Бүткөндөн кийин результатын чыгарабыз. Бирок новый подушканы да сөзсүз түрдө алмаштырыш керек. Коллекторду алып, форсункаларды чыгарып, жаңы свечаларды уже салып койдук. Мынакей форсунканын состояниясы. Свечалар да уже нормально болуп калды. Эң кызыгы VVTi клапандан ашыкка жүргөн да. Onu карап койгон. Onun içinde өзү май жүрүш керек да, по идее. О, вообще толуп калды. Тегиздеп. Жабылып калган тешиктеричи. Ушуларда ультразвук менен көрөбүз, жуупчу. Канчалык тазаланганын байкайсыңар. VVTi клапан менен форсункаларды ультразвукта жууп атабыз. Форсунканын кандай болгонун элестете албагандар да бар экен. Мындай болот форсунка. Могу тешиктерден бензин чачат. Ушулар көбүнчө толук калат да. Азыр жууп тазаланды, таптаза. Клапан VVTi кантип иштейт десеңер, мына питание берип атам азыр. Ушундай болуп иштейт. Иштебей калган клапан кандай болот десеңер.